Саламатсыздарбы кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн дагы кайрылып чыгып атам. Мен канча жолу чыктым ушу акыйкат сотторду издеп. Сокулук район сотуна абдан чоң ыраазычылыгымды билгизем. Себеби ушул 6 ай следствие болуп, териштирүү 6 ай болуп, 1 жыл сот болду. 1 жыл сот болуп, ушу Сокулуктун соту Масыбаев Тилек 1 жыл карап, аябай жакшы иликтеп, баарын видеолордун баарын көрүп, кандай эмне кылгандарын, делонун баарын териштирип, бүт баарын көрүп, сурактарды жүргүзүп, баарын тактап туруп, ушу менин баламды өлтүргөндөргө туура так жакшы чечим чыгарып берген. Андан кийин ушу Чүй областтык сотуна өлтүргөн балдардын нараазычылык билгизип, кайра арызданып жазышкан. Ошол Чүй областынын сотунда 3 сот карады. Мен ушул 3 сотко абдан нааразымын. Аябай туура эмес чечим чыгарышты. Биз бир жактан эмне үчүн ушундай чечим чыгардыңар деп мен сурасам, силер жактан арыз түшкөн жок. Берки соттолуп кеткендер жактан арыз түштү. Биз ошолордун арызын гана карадык. Ошол боюнча сот залында берген көрсөтмө менен гана сот чечим чыгардык деди. Андан айлам жок, ыйлап сыктап ошо 2,5 жылга чейин созулуп кетти. Верховный жогорку сотко кайрылып, жогорку сот ушу Сокулук сотунун чечимин туура деп карап, туура деп чечим чыгарып берди. Мен ушул жогорку соттун иштеген сотторуна нааразычылыгымды билгизем. Ушул бизде ушундай акыйкат соттор көбүрөөк болушун каалаймын. Көбүрөөк эмес, соттун баары ушундай акыйкат болуш керек деп тилеймин. Мен эле эмес, кыргыз элим бүт тилейт. Мен абдан чоң ыраазычылыгымды билгизем. Акыйкат соттор, акыйкатчыл соттор, туура чечим чыгаргандар көп болсун. Аллах ыраазы болсун ушуларга. Аллахым жолун ачсын, иштерине ийгилик берсин. 2008-жылдан бери сот иштери, жер талаш сот иштери боюнча бардык сот инстанцияларында жүргөнбүз. 2008-жылы бардык 3 инстанцияда бизге чечип берип, 2010-жылы кайра тескери иштер башталган сот иштери боюнча. Мына бүгүн кайра ошол иштерди жаңыртып, Ысык-Көл областтык сотуна арыз менен кайрылганбыз. Бүгүн караган соттор бүт ишти объективно түз жакшы карап беришти. Мурдагы соттордон айырмаланып, бүгүнкү күндө ушу акыйкаттуу сот иштей баштаганына биз бүгүн күбө болдук. Туура деп чечим кабыл алгандан бүгүн элдер канагаттандырылып атат. Негизи буга чейин мындай мыйзамсыз немелер көп болуп келген. Атак бүгүнкү күнү мынакей ушу соттор өзүнүн ишин жакшы алып барып атат деп эсептесек болот.